Бисмилля, альхамдулилля, вассалату вассалам аля набийна Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Аллах Таала барыбызга туура жана пайдалуу илим берген болсун. Жана Аллах Таала барыбызга жеңилдик берсин илим алууда. Жана Аллах Таала илим алууда барыбызга бекемдик берсин. Баштаган жолубуздун аягына чейин чыгарткан болсун. Жана барыбызга ийгилик, тоофик, жеңилдик берсин. Фатиха сүрөсүнүн кээ бир пайдалары. Шейх Салах аль-Фаузан. Биз биринчи сабакта ошол эмелерди өткөнбүз. Кээ бир маселелерди, кээ бир пайдаларын бул сүрөдөн алынган Фатиха сүрөсүнүн аттарын киришүү кылганбыз. Өзүнүн аттары жана бул маселеде дуанын эки түрү бар дегенбиз. Дуа аль-ибада жана дуа аль-мас'ала бар дегенбиз. Дуа аль-ибада деп бул деген ошол кандай дегенде, бул деген баардык солих амалдар, мисалы намаз, орозо, зекет, тасбих, ва тахлил, ва тамхид дегендердин баары ошого кирет дегенбиз. Ал эми дуа аль-мас'ала ва талаб деген бул Аллахумма гфирли, ey Аллахым мени кечир, Аллахумма рхимни, о Аллахым мени ырайымыңа ал, Аллахумма инжини минан нар, Аллахумма тахилни жанна деп, мисалы Аллахым мени тозоктон куткар жана бейишке киргиз деп. Ушинтип дуа кылгандын баары өзүнүн муктаждыктарын сурап дуа кылуу, бул дуа мас'ала же болбосо дуа ат-талаб дегенбиз. Бүгүнкү сабагыбыз ушул Фатиха сүрөсүнүн аяттарынан, Фатиха сүрөсүнөн алынган кээ бир пайдалар. Булар деген жанагы адашкан жамааттарга ушул сүрөдөн кандай аларга жооп кайтаруу бар. Алардын адашуусун баяндап бере турган аяттар бар. Өзү кыска 7 аяттан турган сүрө, бирок ушундай өзү аябай берекелүү жана дагы көптөгөн пайдалары бар. Жана дагы мындайча айтканда мааниси өтө көп. Бул сүрөгө окуп атканда аябай ой жүгүртүп окуп маанисин түшүнүш керек да, тафсирлерин окуганга аракет кылыш керек. Алхамдулилlah азыр орусча деле которуп калды, ошолордон окуса да болот. Баягы текшерилген туура котормолордон. Шейх айтат: "Ва фиха радда аля джами'и таваиф мунхарифа" дейт. Шейх Салах аль-Фаузан айтат: "Бул сүрөдө дейт, бардык адашкан жамааттарга род баягы жооп бар" дейт да. Алардын адашуусун баяндап бере турган. "Ва фиха радда аля ал-малахида аллазина ю'аттилана ал-кавна мин халиқихи ва фиха радда алейхим би исбати анна хада ал-кавну лаху рабб халқихи ва хува раббул аламин". Ушул жерде Роббил аламин деген аятта дейт, Шейх Салах аль-Фаузан айтат, жанагы малахида, жанагы атеизмдерге алардын адашуусунун, алар туура эмес жолдо экенине дейт, баягы жооп бар дейт. Алар дейт, атеисттер айтат да, бул дүйнөнүн эч ким жараткан эмес. Бул дүйнө өзүнөн өзү жаралган. Кээ бир атеисттер айтат, бир жарылуу болгон, андан баардык нерсе өзү ушинтип эле жаралып калган дейт да, кээ бир атеисттер. Кээ бир болсо өзүнөн өзү пайда болгон дейт. Эми атеисттин өздөрүнүн мархаласы, баягы даражалары ар түрү бар. И ошолорго жооп ал. Бул дүйнөнүн ар бир ааламдын, адамзаттын жана бул дүйнөнүн баардыгынын, махлукаттын жаралган нерсенин баарын жаратуучусу бар деген далил бар дейт. Бул Роббил аламин, ааламдардын Роббиси деген аят. Робб маанаху, Робб дегендин мааниси бул ал-Халик. Ал-Халик ал-Мураббил джами'ил халк. Бул деген бин-ни'ам. Роббдун деген мааниси көп. Дагы бир мааниси бул деген жаратуучу жана тарбиялоочу, туура жол көрсөтүүчү, Мурабби. Жана джами'ил халк бин-ни'ам. Баардык жаратылган нерсенин баардыгын өзүнүн неаматын берип, жакшылыктарын берип, башкарып аларды тарбиялоосу. Вал муслих вал малик, жана оңдоочу, туура жолго салуучу, вал малик, падышасы. Куллу хадихи тадхулу фи маани Робби субханаху ва таала ва фихи радда аля ал-малахида ал-муаттила. Бул деген ушунун баардыгы дейт, ошо Робб дегендин маанисине кирет. Робб деген бул башкаруусу, мударриб, мутасарриф, вал малик, вал халик, рызкы берүүчү, вал раззак, рызкы берүүчү, башкаруучу, жакшылык берүүчү, жана мутасарриф, рызкыларды бөлүштүп берүүчү, баардыгы ушул мааниге, Робб дегенге маанисине кирет. Жана ошондой эле бул аятта жанагы атеисттерге жооп бар алардын адашуусуна. Эмне деген, алар бул дүйнөнү өзүнөн өзү жаралып калды дешет да. Жок, андай эмес. Бул дүйнөнүн жаратуусу, Роббиси бар ушул дүйнөнүн. Ушул дүйнөнүн баардык ааламдын Роббиси бар. Баардык ааламдын, бейиштин, тозоктун, баардык нерсенин өзүнүн Роббиси бар. Ал ким? Ал Аллах. Жана ал жөн эле жаратып койбостон баягы Мурабби тарбиялайт, туура жолду көрсөтөт. Ошентет. Андан кийин дагы ва фиха радду алал мушрикин аллазина я'будуна гайраллаху субханаху ва таала. Жана дагы Аллахтан башкага же болбосо Аллах менен кошо бир нерсеге сыйынгандарга жооп бар дейт. Жанагы ширк кылгандарга. Бул кайсы жооп дейт? Бул кайсы аят дейт? Я ка нa'буду ва я ка настаин. Мен сага гана сыйынам.
сенден гана жардам сурайм деген аят. Бул жанагы ар кандай бир нерселерди өздөрүнө кудай кылып алгандар, сөлөкөттөргө, тоо таштарга, арбактарга, өлүктөргө, олияларга, пайгамбарларга, периштелерге, баардыгы эмне болбосун, баардыгына ушинтип бир нерселерге сыйынгандарга, ширк кылгандарга ияка набуду ва ияка настаин, мен сага гана сыйынам, сенден гана жардам сурайм деген аят ошолорго жооп, алардын адашуусун, алардын ширкин баяндай бере турган аят дейт. حيث إن فيها إخلاص العبادة لله. Бұл аятта дейді, инна ияка набуду, мен сага гана сыйынам деген аятта ушул сүйлөмдө Аллахка ибадат кылууда ыкластуулукту баяндайт дейт. Ва фиха радду алал мушрикин аллазина я'будуна ма'аллахи гайру. Жана ошондой эле бул ошол Аллахка сыйынып, ошол учурда кайра башка бир нерсеге сыйынганда, же болбосо толук эле башка бир нерсеге сыйынган, ширк кылган инсандарга ушул аятта жооп бар. И ушул жерден дагы Курандан пайгамбарлардын дуаларын, Аллах таала кантип аларда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга чейинки пайгамбарлар кантип дуа кылышкан, алар ортого бир нерсе салышканбы, ортомчулук кылышканбы же кылышкан эмеспи, баягы тавассул деп, же Аллахтын түзмө-түз сөзүнө кайрылганбы, ошол тууралуу аяттарды айтабыз. Жана арбак урат, арбак колдойт, арбак минтет, арбак тигинтет, же болбосо олиялардын ортомчу кылгандарга жооп катары Курандан көптөгөн аяттарды окуп өтөбүз. Ошолорго Куран аяттары менен жооп беребиз. Арбак урабы же арбакка кайрылыш керекпи же кайрылбаш керекпи? Ошолорду туурабы же туура эмеспи? Аллах таала Куранда айтат: "А'уду биллахи шайтанир ражим. Ва иза саалака ибади анни фа инни қариб" дейт. Аллах таала Куранда айтат: "О пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, эгерде сенде мен тууралуу пенделерим сураса" дейт, айткының дейт: "Анни фа инни қариб", мен аларга жакынмын деп айт. "Уджибу да'вата да'i иза да'ан", дуа кылып кайрылгандын дуасына жооп берем дейт. Убада кылып атат Аллах, чындыгында да атат, чындыгында тастыктап айтып атат: "Мен силерге жакынмын" дейт. "Мен пенделериме жакынмын". Уджибу да'вата да'i иза да'ан. Алар качан мага кайрылып дуа кылышат, мен алардын дуасына жооп беремин дейт, жооп бербей койбойм дейт, убада кылып атат. "Фальястажибу ли ва лиюмину би лааллахум яршидун". Мага дагы жооп беришсин дейт. Жана мага ыйман келтирсин дейт. Лааллахум яршидун. Мүмкүн алар туура жолго чөөр дейт. Менеки Аллах таала үйрөтүп атат: "Мен силерге жакынмын, мага дуа кылгыла, мен силердин дуаңарда жооп беремин" дейт. Мага ыйман келтиргиле, мага дагы жооп бергиле. Мүмкүн силер лааллахум яршидун, мүмкүн силер туура жолго түшөсүңөр дейт. Бул аяттын тафсиринде "Ида саалака я айюхан наби саллаллаху алейхи вассалам ибади анни факул лахум" тафсиринде келет. Эгерде пенделерим дейт, Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, сенден мен тууралуу сурашса дейт пенделерим, факул лахум, аларга айткының дейт: "Инни қарибу минхум", мен аларга жакынмын дейт. "Уджибу да'вата да'i иза да'ани", алар качан мага кайрылып дуа кылат дейт, мен аларга дуасына жооп беремин дейт, убада кылып атат дейт. "Фалиюту'ини фима амартухум бихи ва нахайтухум анху", мага баш ийсин дейт, эмнеге буйрук кылсам ошону аткарышсын дейт. Аллах таала эмнеге буйрук кылат? Таухидке буйрук кылат. Эмнеге буйрук кылсам ошого моюн сунушсун. "Фанахайтум анху", жана эмнеден тыйсам ошондон баш тартышсын дейт. "Фалиястажибу" деген ошол. "Ва лиюмину би", жана мага ыйман келтирсин. Менин Кудай экениме, мен сыйынууга татыктуу экениме мага ыйман келтирсин. "Лааллахум яхтадуна иля масалихи динихим ва дуньяхим". Мүмкүн алар дини жана дүйнөлүк иштеринде туура жолго түшөр, алардын иштери оңолор. "Ва фи хадихи ал-ая ихбару минху субханаху ан qurbihi min ibadihi wal qurbu al-la'iq bi jalalihi". Бул аятта Аллах таала кабар берип атат. Эмне? Мен пенделериме жакынмын деп. Аллахтын пенделерине жакын болуусу бул өзүнүн улуулугуна жараша жакын болуусу. Жакын болот десе, анын жанында жүрөт деген өзүнүн заты менен жүрөт эмес. Аллах таала жакын болот илими менен, билүүсү менен, мээримдүүлүгү менен, ырайымдуулугу менен. Заты менен эмес, заты фокус сама. Асмандан бийик болгон Аллах таала, арштан бийик. Арштын өйдө жагында. Аллах таала Куранда дагы айтат: "Ва кала раббукум уд'уни астажиб лакум". Айткының Роббиң айтты дейт. "Роббукум уд'уни астажиб лакум", мага дуа кылгыла, мага дуа кылып кайрылгыла, мен силердин дуаңарга жооп беремин дейт. "Инналлазина ястакбируна ан ибадати саядхулуна джаханнама дахирин". Эгерде кимде ким мага ибадат кылуудан текеберлик кылса, саядхулуна джаханнама дахирин, жаханнама, тозокко түбөлүк киргиземин дейт. Түбөлүк киргизем дейт. Мынакей. "Ва кала раббукум уд'уни" деди.
астажиб лакум. Удууни ибадат. Дуа кылгыла. Дуа бул ибадат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Дуа хуа ибада". Дуа бул ибадат деген. Удууни. Андан кийинки аяттын уланысы: "Иннеллазина ястакбируна ан ибадати". Кимде мага ибадат кылуудан текебер болсо дейт. Мынакей. Ибадатта текеберлик кылуу, Аллахка сыйынбоо, Аллахка дуа кылып кайрылбоо, бул текеберлик. Бул аяттын тафсиринде айтат. Кала роббукум дейт. Силерге Роббиңер айтты дейт. Айюхал ибад, о пенделер. Удууни вахди ва хуссуни бил ибада астажиб лакум. Дуада мага гана кайрылгыла. Эч нерсени шерик кылбагыла дуада. Арбакты, өлүктү, олияны, пайгамбарды, периштени, муқаррабун минал малаика вал мурсалун минар русул. Элчи болуп жиберилген элчилерди, пайгамбарларды дагы ортомчу кылганга болбойт. Аллахка жакын болгон периштелерди дагы ортомчу кылган болбойт. Ва хуссуну бил ибада астажиб лакум. Ибадатта мени гана жалгыздагыла. Ибадатта мени гана жалгыздагыла дейт. Ушул аяттын тафсиринде. Мен силерге жооп берем дейт. Иннеллазина ятакаббаруна ан ифради бил убудiyya вал улухiyya sayadkhuluna jahannama sagirina haqirин. Эгерде ким мени жалгыздоодон, мага ибадат кылуудан, улухиятымдан ибадат кылууда мени жалгыздоодон текеберленсе дейт, аны дейт түбөлүк кор болгон абалда тозокко киргизем дейт. Ким ал дуада, ибадатта Аллахка шерик кошкон болсо, кор болгон абалда тозокко кирет. Мынакей кийинки аят жанагы арбактар урат, арбактар колдойт, өлгөндөр колдойт, олиялар колдойт, олиялардын арбактары жаныбызда жүрөт дегендерге Аллахтын аяты менен жооп. Аллах Таала айтат: "Вала тад'у мин дуниллахи ма ла янфаука ва ла ядуррук". Не дейт? Аллахтын астында сага зыяндагы, пайдада жеткирбен нерселерге дуа кылып кайрылма дейт. Аллах Таала аятта улантып: "Фа ин фаалта фа иннака идан миназ-залимин". Эгерде сен ушундай кылган болсоң, анда сен зулум кылуучулардансың дейт. Бул аяттын тафсиринде не дейт? "Фала таду айюхар русул мин дуниллахи шей'ан минал аусан вал аусан лианнаха ла танфа ва ла тадур". Бул дейт, элчиге кайрылып атат. Аллахтын астында бир дагы санамга, жанагындай өлүктөргө, кудайчаларга, баксакка, көзмөнчөкторду ортомчу кылып, эч нерсени ортомчу кылып, Аллахка эч нерсени ортомчу кылып, же болбосо ошолорго кайрылып дуа кылба дейт. Анткени алар сага пайда дагы, зыян дагы жеткире албайт дейт. Фа ин фаалта залика даутаха мин дуниллахи фа иннака идан минал мушрикина биллах. Эгерде сен ошондой кылган болсоң, Аллахтын астында башка бир нерселерге кайрылган болсоң, өлүк урат десең, өлүк жардам берет десең, өлүк сага пайдасын тийгизет десең, ортомчу болот деген болсоң, анда сен мушриктерден болдуң дейт. Залимина ли анфусухум биширки бил маъсия. Ширк күнөөсү менен өзүңдүн жаныңа өзүң зулум кылуучулардансың дейт. Hada wa in kana khitaban lir-rasul sallallahu alayhi wa sallam fa innahu muwajjah li'umumil ummah. Ушул аят элчиге кайрылып, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга кайрылып айтылган аят. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга кайрылып айтылган аят бардык үммөтүнө, бардык инсанга тиешелүү. Аллах Таала башка аятта мындай дейт: "Фала тад'у ма Аллахи илахан ахар фатакуна минал муаззабин". Не дейт? Аллахка кошуп башка бир нерселерге дуа кылбагың, же болбосо ибадат кылбагың дейт. Эгер мындай кылган болсоң, мындай кылчу болсоң, азап тартуучулардан болосуң дейт. Эгерде Аллахтан башкага кайрылып дуа кылган болсоң, ибадат кылган болсоң, анда азап тартуучулардан болосуң. Азапты көрөсүң кыяматта. Фала та'буд ма Аллаху ма'будан гайруху тафсиринде. Аллахтан башкага эч качан дуа кылып, ибадат кылбаганың. فينزل بك من العذاب من نزول هؤلاء الذين عبدوا مع الله غيره. Аллахтан башкага ибадат кылган инсандарга азап түшкөндөй, сага дагы ошондой азап түшөт дейт. Аллах Таала башка аятта мындай дейт: وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبَ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Жана Аллахтан башкага кайрылып, алардын дуасына жооп бербей турган, кыяматта алардан баш тарта турган, жана дуаларына жооп бербей турган, Аллахтан башкага
дуа кылып кайрылган, Аллахтан башкага ибадат кылган адамдан адашуусунан ким дагы адашкан дейт. Эң чоң адашуу бул ширк менен адашуу. Мынакей Аллах Таала айтат. Кыяматка чейин алардын дуаларына жооп бербей турган нерселерге кайрылып дуа кылган инсандан бөлөк адашкан инсан барбы дейт. لا أحد أضل وأجهل ممن يدعو من دون الله آلهة لا تستجيب دعاء أبدا. Эч бир адам дейт, мындай адашуу болгон эмес дейт. Мындай адашуу жок дейт. Өзүнө дуасына жооп бербейт дейт. И ошолорго кайрылат дейт дуа кылып. Арбактарга, өлүктөргө жана башкаларына. Алар эмнеден болбосун, өлүк болсун, арбак болсун, бак болсун, таш болсун, бардыгы болсун. Алар дуаларына эч убакта жооп бербейт. Алар өздөрү өлгөн инсандар, алар өздөрү муктаж. Любой өлгөн инсан дуага муктаж. Дуага наоборот, алар биз өлгөндөргө биз дуа кылышыбыз керек. Аллах Таала айтат: "Иннаху ман юшрик биллахи фақад харрамаллаху алейхил жанна ва маъвахун нар ва ма лиз-залимина мин ансар" дейт. Кимде ким Аллахка шерик кылчу болсо дейт, Аллах ага бейишти арам кылат, жана бара турган жайы тозок болот. Өзүнө зулум кылуучуларга жардамчы болбойт дейт. Эми кээ бир пайгамбарлардын Куранда келген дуаларын окуйлу. Аллах Таала Бакара сүрөсүндө айтат: "Ва из ярфау Ибрахимул каваида минал бейти ва Исмаил Раббана тaqabbal минна иннака антас-самиул алим." Качан Ибрахим Исмаил менен үйдүн, харамдын, Меккедеги үйдүн баягы асасын, каваидин, ошону тургузуп баштаганда дейт, алар качан тургузуп бүткөндөн кийин алар Аллахка кайрылып мындай деп дуашты: "Раббана тaqabbal минна", Роббибиз бизден кабыл кылгының, бизден сооп амалдарыбызды, жакшылык, солих амалдарыбызды кабыл кылгың. Иннака антас-самиул алим, чындыгында сен билүүчү, угуучусуң. Мынакей дуа кылып атат. Эмне кылып дуа кылып атат? Ортомчу кылып атат. Аллах Тааланын ысымы менен. Самиуд дуа, самиул алим дейт. Сен билүүчүсүң жана угуучусуң дейт. Аллах Тааланын ысым сыпатын ортомчу кылып, тавассул кылып сурап атат. Аллахка кайрылып атат. Аллах Таала башка аятта мындай дейт: "Иннаху кана фарикун мин ибади якулуна раббана аманна вагфир лана вархамна ва анта хайрур рахимин." Чынында менин пенделеримдин ыйман келтирген бир бөлүгү: "О Рабби, сага ыйман келтирдик, эми бизди кечирип, ырайымыңа ал, сен эң жакшы ырайымдуулардансың" дешет. Мынакей Куран үйрөтүп атат бизге кантип дуа кылышты. Аюб алейхиссаламдын дуасы: "Ва Аюба изнада раббаху анни массания дурру ва анта архамур рахимин." Аюб алейхиссалам айтты дейт. Роббисине кайрылып мындай деди дейт: "Я Роббим, мага зыян жетти." Аюб алейхиссалам ооруган, катуу ооруган. "Мага зыян жетти. Менин ушул зыяндан куткар" дейт. "Ва анта архамур рахимин." Сен мерим кылуучулардын эң мерим кылуучусуң. Аллах Таала Куранда Исра сүрөсүндө мындай дейт: "Раббана гфирли ва ливалидайя ва лилмуъминина яума якумул хисаб." О Роббибиз дейт, мени кечир, жана менин ата-энемди жана бардык мусулмандардын күнөөлөрүн кыямат күнү кечир дейт. Кыямат күнү ошолордун күнөөсү менен баргызба дейт, ошолордун күнөөсүн кечир дейт. Аллах Таала кантип дуа кылышты үйрөтүп атат. Ушул дуаны жатташ керек. Раббана гфирли, Аллахым менин күнөөлөрүмдү кечир. Вали валидайя, ата-энемдин күнөөсүн кечир. Валил муъминина, жана бардык ыйман келтирген мумундардын күнөөлөрүн кечир. Яума якумул хисаб, кыямат күнү алардын күнөөлөрүн кечир дейт. Ушул аяттын кийинкисине: Раббана жа'илни муқимус-сала ва мин зуррияти Раббана тaqabbal дуа. Не дейт? О Раббим, менден чыккан балдарымды, үй бүлөмдү, зурриятымды намазды тургузгандардан кылгының дейт. Раббана тaqabbal дуа. Роббибиз, сен дуаларды кабыл кылуучусуң дейт. Ибрахим алейхиссаламдын дагы бир дуасы Аллах Таала келтирет: "Ва из кала Ибрахиму Рабби жа'ал хада балада амина важнубни ва банiyya ан нa'будал аснам." Субханаллах. Не дейт? Ибрахим алейхиссалам не деди? Рабби жа'ал хада балада амина. Не деп дуа кылды? Раббим, ушул шаарды, Мекке шаарын, тынчтык шаарлардан кылгының. Важнубни ва банiyya, мени жана менин балдарымды ан нa'будал аснам. Не дейт? Санамдарга, башка өзүңө ширк келтирүүдөн сактагының дейт. Аларды ширктен алыс кылгының дейт. Ибрахим алейхиссалам, Халилуллах, Аллахтын досу, Аллах Таала өзүнө дос кылып алган Ибрахим алейхиссаламды, пайгамбарлардын атасы, мени ширктен сакта жана менин балдарымды ширктен сакта деп дуа кылып атат. Ибрахим алейхиссалам.
Эми биз кимбиз? Биз бир мискинбиз. 24 саат Аллахтан ширктен коргоо тилеп, Аллахка дуа кылып кайрылуучу инсандарданбыз, мискиндерденбиз. Юнус алейхиссаламдын баягы балыктын киттин ичине кирип кеткендеги дуасы. Фанада физзулумат. Юнус алейхиссалам не деди? Караңгынын ичинен дуа кылды дейт. Аллахка кайрылды дейт. Алла илаха илля анта субханака инни кунту миназ-залимин. Не дейт? Сенден башка сыйынуучуга татыктуу зат жок дейт. Ла илаха илля анта. Аллахтын жалгыздыгы менен ортомчулук кылып атат. Анта субханака. Сен жана аруу тазасың дейт. Инни сен ширктерден тазасың. Сен бардык кемчиликтен тазасың. Сен аруу бийик улуу затсың. Инни чындыгында мен дейт. Кунту миназ-залимин. Өзүмө өзүм зулум кылуучулардан болдум дейт. Мынакей пайгамбарлардын дуасы. Субханалла. Аллах Таала Куранда башка жерде мындай дейт. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Biz sağa dagы вахий кылдык. وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ. Жана сен сага чейин келген пайгамбарларга вахий кылганбыз. Аларга да айтканбыз сага айткан нерсени. Эмнени? لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Эгерде ширк келтирчү болсоңор, бардык амалдарыңар күйүп кетет. Бардык кылган жакшылыгыңар күйүп кетет. Бардык солих амалдарыңар күйүп кетет. Вала такунанна минал хасирин. Жана өзүңөргө өзүңөр зыян тартуучулардан болуп каласыңар дегенбиз дейт. Ушул аяттарды жатташ керек. Биз сага жана сага чейинки келген элчилерге дагы эмне деп вахий кылганбыз дейт? Эгерде ширк келчү болсоңор бардык жакшылыгыңар күйүп кетет дегенбиз. Жакшы солих амалдарыңар жана зыян тартуучулардан болуп каласыңар дегенбиз. Бул аят пайгамбарларга айтылган аят. Пайгамбарлардын эгерде ширк кылсаңар, силер да күйүп кетесиңер. Силер да зыян тартуучулардан болот. Биз кимбиз? Биз мискинбиз. Аллах Таала башка аятта мындай дейт. Залика худаллаху яхди бихи ман яшау мин ибадихи. Аллахтын жолу ушул дейт. Кимди кааласа ушул туура жолго салат дейт пенделердин арасынан. Валау ашраку лахабитанна анхум ма кану я'малун. Эгерде алар туура жолго түшкөндөн кийин эгерде ширк кылган болсо, анда бардык амалдары күйүп кетет дейт. Ушул аяттар пайгамбарларга айтылган аяттар, ушул эки аят. Пайгамбарларга айтылган аяттар. Пайгамбарлар ширк кылса амалдары күйүп кетет экен. А бизчи? Биздин амалдар жөн эле күйүп кетет. Эми ушул бардыгын окудук. Бардык пайгамбарлар ширктен таухидке буйруп, жана ширктен кайтарган экен. Жана алар дагы Аллахка гана кайрылып дуа кылган экен. Эми не дейбиз? Аллах Таала Куранда айтат. Лaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Силерде дейт Аллахтын элчисинде жакшы көркөм өрнөк үлгүлөр бар дейт. Кимдер үчүн? Лиман kana yarjullahu wal yawmil akhir wa zakarallahu katira. Кимдер үчүн дейт? Аллахты көп эстегендер үчүн, жана кыяматта Аллахка үмүт кылгандар үчүн. Силер үчүн Аллахтын элчисинде эң жакшы үлгүлөр, өрнөктөр бар дейт. Аллахтан жана акырет күндөн үмүт кылып, Аллахты көп эстеген, көп зикир кылган инсандар үчүн. Аллах Таала башка аятта айтат: "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladina ma'ahu." дейт. Силер үчүн дейт, Ибрахим алейхиссаламда жана ага Ибрахимге ыйман келтирген адамдарда дейт, силер үчүн жакшы үлгүлөр бар дейт. Ал эми Ибрахим алейхиссаламдын дуасын окудук турабы? Не деди? وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدَ آمِنًا. Ибрахим айтты бир кезде: Раббим, ушул шаарды, Мекке шаарын, тынч шаарлардан кыл, аманчылыкта кыл. وَجَنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. Жана менин балдарымды өзүңө ширк келтирүүдөн сакта деди. Мынакей Ибрахим алейхиссаламдан үлгү алыш керек. Ой, Аллах Тааланын элчиси пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям биз аны эмнени көрсөткөн болсо ошону алышыбыз керек. Эмнеге буйруса ошону кылып, эмнеден тыйса ошондон тыйылышыбыз керек. Аллах Таала Куранда айтат: "Ва ма атакумур расулу фахудуху ва ма нахахум анху фантаху ваттакуллаха инналлаха шадидул иқаб." Дейт, элчи силерге эмнени берген болсо ошону алгыла, эмнеден тыйган болсо ошондон тыйылгыла дейт. Ваттакуллаха, Аллахтан коркула дейт. Инналлаха шадидул иқаб. Чындыгында Аллах азапта катуу, Аллах азабын катуу берет дейт. Мынакей Куран бизге дуа кылганды үйрөтөт.
аяттарды уктук, аяттарды көрдүк. Эми жанагындай арбак колдойт, арбак уруп кетет дегендердин баардыгы жалган, анын баары адашуу. Өзүбүздүн китебибиз, андан кийин атеисттерге жооп бар дедик, жана ширк кылган инсандарга да жооп бар дедик. Ошол үммөттөгү туура жолдон адашып кеткен жамааттар үчүн дагы, элдер үчүн дагы жооп бар дейт. Алардын дагы адашуусун баяндап берген. في باب القضاء القدر ورد على النفاة الصفات المؤتلة الذين أطلوا الأسماء والصفات من الجهمي والمعتزلة والأشاعرة والماتريدي وغيرهم. Жана бул дагы ушул үммөттөгү адашкан тайпаларга, жамааттарга да жооп бар дейт. Бул кайсы жамааттар дейт? Жахмия, Mu'tazila, Ашаира, булар дейт ошо кадыр, тагдыр маселесинен адашкан дейт. Жана ошондой эле жанагы Аллах Тааланын ысым сыпатын кабыл кылбай четке каккан, адашкан жамааттарга дагы жооп бар дейт. Алар кимдер дейт? Алар деген ошол Жахмиялар, Mu'tazila, жана Ашаира, философтор, жана Матуридилер, жана башкалар. Куллу من نفى الصفات أو نفى شيئا منها هذه سورة ترد عليهم. Ким болбосун Аллах Тааланын ысым сыпаттарын тастыкталган Куранда келген, жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахih хадистеринде келген ысым сыпаттарды четке каккан болсо, ушул аят менен да жооп берсе болот. ففيها إثبات البحث. Жана ошондой эле бунда, бул сүрөдө кайда тирилүү, кайра жаралууга дагы далил бар. Адамдар, бардык махлукаттар. Ким бул? Кайсы аят? Малик Яумиддин, кыямат күнүнүн падышасы деген. Яумиддин деген сөз бул, ушул Яумиддин деген сөз бул, кыямат күн деген бул Яумил хисаб. Ошол жерде эсеп кысап боло турган күн. لأن الدين هنا معناه الحساب. يوم الدين هو يوم القيامة. يوم الدين دين بول يوم القيامة دين. سمي يوم الدين لأن الله يحاسب عباده ويجازيهم عن أعمالهم. Эмнеге يوم الدين деп аталган дейт? Анткени Аллах Таала ошол кыямат күнү адамдардын амалына жараша баягы эсебин берет. Кимде ким жакшы амал кылып, ширк кылбай, бидат кылбай, жакшы амал кылып барган болсо, жакшы бейиш менен жазалайт. Ал эми кимде ким ширк кылып, бидат кылып, күнөө кылып барган болсо, аларды тозок менен жазалайт. وفيها رد على اليهود وهم المغضوب عليهم. ومن صار على نهج من كل عالم لا يعمل بعلمه. وفيها رد على النصارى الذين يعبدون على غير هدى. Бул аятта жана ошондой эле яхудтарга дагы, иудейлерге дагы жооп бар. Алар деген ошо Аллах Тааланын карына калган. Жана ошол яхудтардын сыпатына кимдер сыпатталган болсо, алардын жолун кимде ким ээрчиген болсо, ошолорго дагы жооп бар. Жана дагы христиандарга дагы жооп бар. Аларды кимде ким ошолордун жолун ээрчиген болсо дагы аларга да жооп бар. Буларга кандай дейт? ففيها رد على المبتدع يعبد الله بغير دليل من النصارى وغيرهم لأن الضال هو الذي يعبد الله على غير هدى. Жана ошондой эле бул да дейт, ошо бидатчыларга да жооп бар дейт. Эч кандай далилсиз ибадат кылгандарга дагы. Булар кимдер? Булар ошо башында турган христиандар дагы. Христиандар ошол өздөрү илимсиздиктин айынан ибадат кылып башташып, өздөрү бир нерселерди ойлоп таап, анан ошентип адамдарды да адаштырышкан, өздөрү да адашкан. Буларга дагы ушул үммөттүн баягы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, алар да үммөткө кирет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул мусулмандардын арасында дагы жана бидат кылып, алгандай динге жаңылык киргизип аткандардын баардыгы ошол христиандарга окшошот. Анткени алар илимсиз, караңгылыктын негизинде ибадат кылгандар. Жана ошондой эле кимде ким илим алып жана илимине амал кылбаган болсо, алар деген яхудтарга окшоштор. Ошон үчүн бурда деген кээ бир имам салафи солихиндер айткан: "Ман далла мин уламаина фа фиха шабаху мин ал-яхуд." Кимде ким биздин илим ээлеринен же болбосо алымдардан адашкан болсо, ал дейт яхудтарга окшош дейт. "Ва ман далла мин убадина фа фиха шабаху мин ан-насара." Жана ошондой эле биздин жөнөкөй эле жана илимсиз жөнөкөй авамдар бар го, жөнөкөй инсандар. Ошолордон кимде ким адашкан болсо, алар ошол христиандарга окшош деген. Чындыгында бул сүрөдө Фатиха сүрөсүнүн өзүнүн пайдалары аябай көп, жана мунун пайдалары эч качан бүтпөйт. Иншалла дагы калганын кийинки сабакта улантабыз. Аллах Таала баарыбызга пайдалуу илим берген болсун, жана укканыбызга, окугандарыбызга Аллах Таала амал кылгандардан кылсын. Жана Аллах Таала ошондой эле адашуудан сактасын. Аллах Таала туура жолду көрсөтүп, туура жолдо бекем кылсын, жана илим алууда Аллах Таала бекемдик берсин. Аллах Тааладан дайым сурайбыз, туура жана пайдалуу илим берсин. Аллах Таала акыйкат деп көрсөтүп, жана акыйкатта амал кылуучулардан кылсын акыйкатка. Жана ошондой эле жалганды, адашууну адашуу деп көрсөтүп, адашуудан алыс болгондордон кылсын. Ва саллаллаху ва саллама аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.